Менин атым Ботобеков Салтбек. 4-й городской больница травматолог врач болуп иштейм 18 жылдан бери. Врач высшей категория. Эралиева Гүлмира менин жолдошум болот. Башында, конечно, мен ишенчү эмесмин. Өзү ооруп, компанияда жүргөндөн анан главное жакшы болсо деп ишенбей жүргөнбүз. Анан апам болезнь Паркинсона менен ооруйт, 65 жашта. Басканы аябай кыйналбачу. Кулап кетчү, жырылып кетчү. Тамак жебей калган. Тамак жейинде кашык менен калтырып жегинче төгүп алчу үстүнө. Ошонун айынан конокко да барчу эмес, үйгө келген киши менен отуруп чай да иччү эмес. Кыйналчу да. Аяк кишиге кыйын болчу тамак жебей. Анан отуруп апрелде бриллиант статусун жапты. Анан берип көрбөктөн апам ичти. 2,5 ай ичкенден кийин апам абсолютно 180 градуска бурулду да. Тамакты өзү жеп калды, өзү басып туруп калды. Анан отуруп намаз окучу, уже отуруп туруп намаз окуп калды. Анан бизге батасын бере баштады. Анан азыр баягы айтканда үйдө ата энең жакшы болсо сен да жакшысың да, бакыт да булчу. Анан ошондон баштап апабызга бере баштадык. Апабыз азыр аябай жакшы. Идеальный аял болуп жүрөт. Ошонун катарында эле өзүм 1 жыл болот. Острый инфаркт миокарда подозрение кылып, кардиологдун реанимациясына түшүп калдым. 2 күн кардиохирургиянын реанимациясында операция кылабыз. Деп ар жак барып, бер жак барып өзүмө келип атып 2 күн реанимацияда жаттым, арам жакшы болуп да. Больницадан жатып чыктык. 1 пакет дары көтөрүп алып жүрөбүз. Конок барсак да көтөрүп алабыз, үйгө келсек да көтөрүп алабыз. Чөнтөктөн нитроглицерин, машинанын бардачогунда нитроглицерин, жумушта тумбочкада нитроглицерин, үйдө тумбочкада нитроглицерин. Балдар ушунчалык нема болуп калган, кичине жутуп кармасаң, уже кичинекей 8 жаштагы кыз чуркап алып нитроглицерин алып келе берет да, мону иштеңиз деп. Мына 3-үчүнчү айга кетип атат. Азыр нитроглицерин баягы пакет дары каякта экенин өзү билбейсиз да. Жок да, уже үйдүн бир жагында жатат да, аны колдонбойбуз. Ошол анан эң жакшы неме уну майдын башында ошондо болезнь Паркинсондан кыйналып жүргөн апам экөөбүз умрага барып кеттик. Малый хач кылып келдик. 16 күн 16 күн мен баскан жерге басты, чыккан мисалы ухутта болсо бийик да ода. Кошулуп алып чогуу чыкты, эс алыңыз десе болбой чыгып, Кабанын тегерен дуасын берип намазын окуп келдик. Бул аябай идеальный продукт. Бул биз үчүн Алла Тааладан берген бир жакшы нерсе да. Муну пайдаланып, азыр ушу колдонуп, жакындарыбызды, өзүбүздүн туугандарыбызды, өзүбүздүн десебиз оңдоп, анан досторубузга, туугандарыбызга айтышыбыз керек да. Бул жактан мындай да, өзүмдүн ден соолугум оңдогондо мен мында сүйлөчү эмесмин да, мында публикада мен сүйлөй алчу эмесмин. Эч сүйлөй алчу эмесмин. Өзүм врач болсом да бир сүйлөй алчу эмесмин да. Анан муну ичкенден кийин жакындарым жакшы болуп, өзүм жакшы болуп, бизде 8 жашта кызым эжеде жакшы эле. 8 жашта кыздан ошо 65 жашта апам болсо, кайнатам 82 жашта болсо, ошо кишиге чейин жетет да. Эки жагы семьясы баардыгы жетет да. Биздин питание ушу да. Эртең менен завтрак ушу менен башталат. Ошон үчүн мына Кудай берип ден соолугубуз жакшы. Доходубуз аябай Кудай берсе жакшы, биз өзүбүз позволить этебиз. Тияка рейс алганга үй бүлөсү менен. Ошон үчүн келгиле, иштегиле. Ишенбей жаткандарды айтып кетем, мен ишенгиле, иштегиле.